Эта школа мне очень хорошо известна. В этой школе учились мои родители, училась я. Эту школу в 98 году заканчивала я. Вы знаете, мне поступало очень много предложений, чтобы я шла преподавать в другие частные школы, но я вернулась именно в свою школу. Моя мечта была поднять наш Кыргызстан, внести свою частичку опыта. Учурунда дал ушул Сузактагы орто мектепти аяктаган 40 жаштагы Юлия Лилиенталь чет элден 3 жогорку окуу жайларын аяктаган соңда балдарга билим берүү үчүн кичи мекенине кайтып келген. Здравствуйте, ребята. Садимся. У нас в этом году я вас буду преподавать предмет «Человек и общество». Какое сегодня число у нас? Юля бир эле балдарга билим бербестен эл көйгөйүн көтөргөн эл өкүлү кызматында аркалап келет. Анын жасаган жакшы иштери албетте коомчулуктун колдоосуна арзыйт. Өзүн окуткан окуучулар кайра бизге келип бирге иштеп калса, майрамдарда, башка убактарда деле ушул өзүлөрүнүн сый урматын көрсөтүшөт. Айым рахмат эжеке, сиз бизди окуткансыз, сиздин да салымыңыз бар, биз дагы ошон үчүн ушунчалык нерселерге жетиштик деп айтышат. Анан эми жергиликтүү кеңешке азыр депутат болуп иштеп атат. Мен билгенден бул Юлия көптөгөн адамдарга жардам берип атат. Мына сел болгондо мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга, үй бүлөсү начар үй бүлөлөргө көп жардам берип, роликтер чыгаргандарын биз көрүп сыймыктанабыз. Сузак айылдык кеңешинин депутаты үчүн жөнөкөй мугалим болуп балдарга сабак берүү өзүнчө бир чоң бакыт. Ага буга чейин да чоң кызматтардан сунуштар түшкөн. Бирок ал баарын четке каккан. Себеби балдардын келечеги Юля үчүн башкы орунда турат. Я приехала в Аильскую школу, имея 3 высших образования. Менин 3 дипломум бар. Мен башка жактарда иштесем да болмок. Бирок мен өз айылымдагы билим деңгээлин көтөргүм келет. Эгер мен болбосом, анда ким? Мезгилинде өзү ушул мектепти мыкты бааларга аяктаган Лилиенталь бүгүнкү күндө эмгек жамаатта да өзү билим берген окуучулар арасында да өзүнүн мыктылыгын көрсөтүп келет. Она веселая, она всегда нас заставляет. Ал аябай шайыр. Эжебиз ар дайым бизди билимге умтулууга шарт түзүп келет. Окуучуларга болгон мамилеси да өзгөчө. Көп кыралы десек болот да. Юлия көп кырдуу таланттын ээси экендиги талашсыз. Балдарга мамилеси өзгөчө. Аларга мугалим эмес, дос болгону баарыбызды таңыркатат. Биздин мектептин окуучусу мугалим болуп келгенин баарыбыз кубануу менен кабыл алдык. Они ждут от тебя получить что-то новое. И вот это дорогого стоит, когда ты заходишь, и вот именно вот эта энергетика, и то, что тебя ждут, ты нужен, и ты делаешь благое дело, это дорогого стоит. Так, всем хорошего дня, ребята. Спасибо. Раз, два, три.